Мына быйыл да өрүк гүлүн açtı. Убакыт өтүп, улуу муундун түптөп кеткен өнөр жолун кийинки муун улантып жатат. Кыргыз советтик балет жана бий өнөрүн жайылтууда өмүрүнүн акырына чейин кызмат өтөп кеткен Кыргыз Республикасынын ил артисти Күлбүбү Мадемилованын чыгармачылык өмүр жолун бир аз жыл мурда тартып калган элек. Көрсөтүүдө айрым өзгөртүүлөрдү кошуп, кийинки муунга өрнөк болоор деген тилек менен сунуштайбыз. Атам грамотный киши экен. Алатоонун маңдайында бер жакта эски типография турбайбы? Ошонун заведующиси экен. Мына грамотный киши экен да. Апам төрөбөй жүрүп төрөгөн да. Анан Алы Токонбаев, аксакалыбыз, литератор. А киши тамада экен. 4 айдан кийин той берет да. Атам, апам. А киши тамада болуп айтыптыр. Эркин тоо деген гезит чыкты кыргыз тилинде деп. Эркиндик азыр, эркин койгулатын. Эмне? Күлбүбү. Атам болсо төрөлгөндөн эртеси күнү барып, апасынын аты Калбүбү, Күлбүбү коелук деп жаздырып коюпту метрикага. Төрөлгөн. Первомайскийден араң таппадым мен дагы кийинчерээк. Эркин деп койчубуз, анын тиги апасынын аты Калбүбү болчу да. Анан мунун Күлбүбү экенин деле билчү эмеспиз. Эркин деп эле жүрчүбүз да. Каарманыбыздын апасы Калбүбү эң алгачкы театрды түптөшкөндөрүнүн арасында актриса болуп роль аткарган, ал учурдун прогрессивдүү алдыга умтулган жаңы маданияттын карлыгаштарынан болгон экен. Калбүбү жене абдан билем да, жакшы кишини билем. Ал киши мурун согушка чейин деле ушул театр биринчи жолу уюшулгандан баштап, ошондо драм театрда жанагы Күмүшалиялар менен, Күйүкбайлар менен чогуу эле иштешип, биринчи жолу жанагы режиссерлорду ойношкон, ошонун ичинде жана Какей деген ролду коюшуп, Какейди ойногон, өзү ушундай татынакай болгон, көзү төбөлө бакырайган сулуу, жакшынакай аял болчу. Ар бир адамдын жашоосунда келечек тагдырын өзгөрткөн учурлар болот. 1937 жылы анда жаңы бий өнөрүнө багыт алган улуу балерина Бүбүсара Бейшеналиевага 6 жаштагы көчөдө ойноп жүргөн Күлбүбү көз кырына урунат. Анан мени көрүп алып, "Ай кыз бери келчи" деди. Бар, бийлейсиңби дейт. Кандай бийлейм деп мен сурасам, апаң айтпагының сен. Таң атканча айтпагының. Эртең мен апаң жумушка кеткенде, мен келемин, сени эштеп кетемин. Комиссияга алып барган эртеси күнү ошентип. Алып барып өткөрүп, анан кийин өттү дегенден 1-2 күн калганда кетербиз да. Апам айтып атпайбы, Бүсар эжем. Ошентип кызыңыз өттү. Мен ошо жактан келдим, 1 жыл окуп. Эми мынакей, мен алып кетем. Ошентип ал 1937 жылы Ленинградтагы Ваганов атындагы балет окуу жайында алгачкы бий таалимин алат. 1 жыл мурун окуган Бүбүсара Бейшеналиева эже катары көп кеңешин берет. Бирок 1941 жылы фашисттик Германия менен согуш башталып, окууну токтотууга аргасыз болушуп, Кыргызстанга кайтып келишет. Бул жактан бий студиясынан окуусун улантышат. Азыр Тоголок молдо 136 деп турбайбы, 2 кабат үй. Бу да артисттер үчүн жаңы салынган үй болчу. Бирок анын жанында да 2 этаж кичинекей үй бар болчу. Ошол үйдө ошо артисттердин жаштары турчу. Ошо биз 2 жыл студия болуп жүрдүк, студенттер болуп жүрдүк, студия болуп ошого. Анан кийин биздин үстүбүзгө
Açpайбы хореографияны. Biz birinci, значит, өзүбүз ошондон окудук. Бизге дипломду берди 47 жылы. То есть бүткүл немени. И одновременно биз мугалим болуп сабак берип жүрдүк. Ушуларды көмөктөтүп өзүм баягы айылдан келген томпойгон карапайым кыз болсом дагы ушулардай болуп бой түзөп, ал ушуларга теңелгим келип, ушулар сүйлөгөндө сүйлөгүм келет. Бирок булар орусча сүйлөйт жакшынакай. Мен орусча билбейм. Анан кийин мен ушу эмне сүйлөп аткандарын билбейм. Анан ушу силосума чыгып ушуларды карап, анан кийин биринчи ушулар вообще деп сөз баштап сүйлөшөт да. Ушу ушу биринчи үйрөнгөн сөзү вообще болду. Буларды карап отуруп ушулардын вообще деген сөзүнө булар суктанам. Анан кийин ошентип жүргөндөн кийин мен дагы жанагы буларды ушу тегерек четиме артисттерди көрүп кызыгым пайда болуп, анан мен де филармонияга өтүп кеттим. Башында ошо 4 лебедя танцевала вместе. Сайнат Жакабаева, Джаманова, Жакупова деген дагы казак кыз болчу. Ошо 4 кыз ошо бийлечүбүз маленькие лебеди, 4 лебедя. Гүлбүбө Мадемилова балет бийчиси катары Чолпон, Раймонда, Ак Кол көлү, Красный мак жана Бакчы сарай фонтаны балеттеринде өзгөчө чеберчилиги менен көрүүчүлөрдүн арзусуна татыган. Балетте самый сложный предмет это танцте фуите. Ошону мен эле жазачумун жаңгыз, эч ким жазачу эмес. 32 фуите, бир точкада туруп и заканчивать двойным пируэтом. Это только я одна вот в истории, пока не было. Бывает от 4, но они съезжают туда, сюда съезжают, продолжают. Бир 1954 жылы Москвада өнөр фестивали өтүп, Гүлбүбө Мадемилова ал фестивалга Фрунзедеги кыз келиндер пединститутунан бийчилердин тобу менен кыргыз лирикалык бийин даярдап алып барып, ал жерде анын балетмейстерлик шыгы өзгөчө бааланат. Анткени 15 республика барып келишти да. Ошону мага поручить этип, өзүм профессорум Захаров деген, Ростислав Владимирович Захаров, ошол айтты да, ошо башкарчу тиякта фестивалдын немесине. Анан баргандайын айтты, Эркише деди, давай. Ана бир жолу эсинде Эркише дейт, экинчи сүйлөгөндө профессор мынтип калчу да, бүлбүл деп койчу. 1953 жылы балетмейстерлик билимин өркүндөтүү үчүн ал 21 жашында Москвадагы Луначарский атындагы театралдык окуу жайдын балетмейстерлик өнөрдөн сабак алып, белгилүү театрлардан, иш тажрыйбалардан өтөт. Эки театр бар музыкальный Москвада. Биринчи Немировича Данченко музыкальный театр. Ошондо болдум. Анда бурмистр деген главный балетмейстер болчу. Ошончондон стажировканы 1 жыл өттүм. Экинчи жылы чоң театрга кирдик. Большой балет. Анда Лавровский главный балетмейстер болчу анда. Вот, а киши бизге сабак берчү. 1959 жылы ал Адандын Жизель балетин Кыргыз опера жана балет театрынын сахнасына коет. Биринчи эле балет Жизельди койдум, ошо баштап эле. 59 жылы марттын 14-ндө премьера болду Жизельдин. Балетмейстер катары Адандын Жизель, Штраустун Чоң вальс, Крейндин Лауренсия, Аренскийдин Египет түндөрү, Чайковскийдин Франческо до Ремини, Асафьевдин Бакчы сарай фонтаны жана башка спектакльдерди ал кыргыз сахнасына коюп, айрымдары азыркы күндө да репертуардан түшпөй келет.
Жөндөмдүү балетмейстер катары ал андагы учу кыйрына көз жетпеген СССРдин театрларынын сахналарына балет спектакльдерин коет. Якутскийға жіберді. Аяққа барып 2 балет қойдым сразу эле. До этого всего. И андан кейін Қызылға жіберді. 25 жылдығына воссоединение России деп Қызылға жібергенде программа в 2 отделениях программаны даярлап. Алардың сахнасы да жоқ екен. Анда драматический театрның немесіне қойып келдім. Андан келгеннен эле Монголияға жіберіп жіберішті мені 2 жылға. Анан 74 жылы 2 жыл Вьетнамға жіберді, Ханойға. 2 жыл Вьетнамда неме жоқ, театр жоқ. Они все в джунглях ставят свои спектакли, все произведения. Операсы жоқ. Но считается, что они есть. Анан айттым, Министерство культурасында айттым. Мы сделаем усовершенствование 2 года. Я буду давать в месяц 1 раз, буду давать открытые уроки. Это для всех, которые сейчас в Ханое, дедом. А остальные, которые приехали, они будут каждый день будут ходить. Каждый день мы будем учить классический танец тренаж, народно-характерный, историко-бытовой, деп барлық немен программасын барын өтөбүз дедим. И вы потом выдадите усовершенствование, это значит уже как высшее образование. Вьетнамдан чыгармачылык мөөнөтү бүтүп келери менен Маданият министри Гүлүпа Кондучалова Гүлбүбө Мадемилованы улуттук би ансамблине Нурдин Түйгөловдун ордуна алмаштырат. Biz birinci rete görgende эже сүрдүү аябай мындай бир требовательный эже болчу да аябайчы. Анан келип эле баягы бийлерди кое баштады. Ошондо мынакей эң биринчи бийлерди койгондо жок азын бийлерин койду да. 2 отделение. Биринчиси болчу национальный кыргыз. Так, экинчиси международный баягы башка калктын бийлери болчу. Очень много. Большая программа была, 2-годичная. Мадам деп койчубуз да. Мадам дегенде баарыбыз титиресибиз жатканда, аябай коркчубуз да. Тартип таалим ушундай болчу. 5 мүнөт кечигүү деген бул бүттү, өлүм менен барабар болчу да. Анан ошо менен ошо тартип таалим менен биз ушундай өсүп өнүккөнүбүз, ушул деңгээлге жеткенибиз ушул да. Ошол убактачы, ал убакта ансамбль танцы деген окуш болчу чын айтканда. Средняя Азия боюнча эң кыйын ансамбль танцы болчу бул. Бизди завидовать этчи. Даже Игорь Моисеев келчү, бияка келип, биздин ансамбльди көрчү да. Ошо чет мамлекетке чыкканда бул кыргыздын үрп адатын, салт санаасын, бул би, бул ыр дебей, комуз дебей, баарын тең алып жүргөн киши болчу да. Мисалы үчүн ошол бир жака программа даярдап атканда кыргыздын нука ичиндеги баягы өзүбүздүн характерибизди, өзүбүздүн фольклорубузду, этнографиябызды чагылдырган бийлерди койчу да. Ошону өзүнчө бир композиция кылчу, бирине бири журуштурган. Кандай азыркы убакта бир айтылганда синтез деп атпайбы, ошондой бирок фольклор менен журуштурган бир жакшылакай бийлерди койчу да. Бул ошо Эркен Мадемилованын немеси менен мен 38 өлкөнү кыдырып келдим. Понимаете? Ансамбль танцы менен мы полмира объездили и во второй половине полушария тоже. 87-88 жылдар эле ал убакта Союздун убагында ушу ыр би ансамбль түзүлө эле да ар бир жерлерде. Анан мен өзүм Түп районунда маданият бөлүм башчысы болуп иштеп калдым. Ошондо ушу борборго келип, ушу би өнөрүн профессионалдык деңгээлде аткаруучуларды, ошол үйрөтүүчүлөрдү издеп, Эркин эжени издеп атайын келип, себеби ошол убакта ушу би өнөрүн үйрөткөндөр аз эле. Түптө болуш керек. Каркыра деп мен ансамбль ачкам. Султанович хармейстер менен
костюмдерин, программасын өзүм барын түзүп, барын теңдеметип анан кийин көрсөтүп, анан атып кетчүбүз аларды. Анан ошондой эле Боз салкын деп Ибрай Тумановдун мелодиясына Боз салкын деп Ак суудан ачканмын. Орус бийинен экини койду, кыргыз бийи, жаштар бийи, анан ойгомузчу деген бий бар эле, Молдован бийи, анан жеке бийлерден кылып 5-6 бий коюп берди. Ошону 1,5 ай, 2 айга чукул коюлуп, анан биз ошол эженин эмгеги менен анан далай жерлерде выступать этип дегенде Москвага чейин выступать этип, Кыргызстандын ичинде телевидениеге да чыгып жүрдүк. Улуттук консерватория ачылганда Күлбөбө Мадемилова Борбордук Азияда биринчи режиссер балетмейстер кафедрасынын консерваториянын ректору Муратбек Бигалиев менен кеңешип ачып, көптөгөн өзүбүздөн жана башка республикалардан келген шыктууларды бул өнөргө даярдап чыгарат. Драматургиясы жакшы. Все это нормально. Азыркы биздин заманга Да. аябай бул чоң тема да бул. Сол өзүн ачып, өзү дамтаткан, өзү агарып көргөн ошо кафедраны бир даандуу бир жигитке, бир кызга тапшырып кетейин деген ичимде бар болчу. Анан мага 2 жыл мурун айтып, сен ушу башкара аласың, мен ишенем сага Зарылбек. Мына мен карап баратам, кийинчерээк сен да ушу башкарып кет деп, мына 2 жылдан бери башкарат. Мен да ушу аракет кылып 2 жылдан бери ушу эженин эмгегин талаа калтырып айлык деп көп деген кызматтар кылып атабыз. Жүрөгүнүн түпкүрүндө сактап келген жеке жашоосунун ар кандай учурлары жан дүйнөсүн өмүр бою коштоп келет. Кандай болгон күндө да ал балдарын татыктуу тарбиялап, эрезеге жеткирди. 17 жашында белгилүү балетмейстер Нурдин Түгөлов менен турмуш курду. Мен жашадым 3,5 жыл. Анткени уже мен ажырашып кеткем. Мени Дальний Востокко агиши менен барып бийлейсиңер деп. Мен барбай койдум. Мен Нурди менен бийлебейм деп. Алар Дальний Востокко кетти, а мени хор балетинде деп тетиги Айчүрөктө таласка алып кетти. Вот таласка алып кеткенде 1 ай болдук. Ар кайсы жерде оюнду коюп. Ошонун ичинде Асанхан Жумахматов. Таластагы гастролдо маэстро Асанхан Жумахматов экөөнүн ортосунда пайда болгон сүйүү, экөөнүн сезимдерин бутап, алар бул гастролдон баардык тоскоолдукка бир болуш үчүн даяр болуп келишет. Бияка келгенде мени үйгө жибербей койбоду. Асакан. Өзүнүн үйүнө сүйрөп алып кетип калбады насильно. Ошо бойдон ага аял болуп жатып калдым. Эмне кылам? Вот ошо. Мы очень хорошо жили. Он очень уважал, любил. Бирок белгилүү маэстронун артынан ээрчиген ушактар, кызганыштар акырындап келип ажырашууга алып келди. Андан соң ал өз тагдырын балет бийчиси Бактыбек Арунов менен байланыштырып, тилекке каршы бул аракетте ордунан чыкпай, үй бүлө ажырашууга туура келет. Бирок ал кандай күндөрдө жашабасын, балдарын татыктуу тарбиялап, эрезеге жеткирди.
Мына быйыл да өрүк гүлүн açtı. Bir кездеги улуу муундун түптөп кеткен ишин кийинки муун улантууда. Бүгүнкү каарманыбыз бүткүл өмүрүн улуу өнөргө жумшап, келечек үчүн арнады. Мындай улуу инсандарыбыздын басып өткөн өмүр жолу ар дайым биз үчүн өрнөк болмокчу.